Пожалуйста, айдай бергиле, каалаган жагыңарга. Алдыга айдагыла, анда мен артыңардан айдайм. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Биздин бүгүнкү коногубуз Өртбастар. Асқар Сулайманов агабыздын өздүк машинасына кетип баратабыз. Мен достор менен учурашып коюңуз. Ассаламу алейкум. Ошол съемкага кетип баратабыз. Съемкага бара жакта мен сизге бир топ суроолорду берем. Суроолорго жооп бересиз. Давай. Эмне үчүн актёрду кесипти тандап калгансыз? Кантип? Бала кезимде эле кинолорду көрүп, аябай жакшы көрчү элем да. Сүймөнкул Чокморовду, Советбек Жумадыловду, Мурат Досунбаевди, эркектерден көрүп аябай суктанчу элем. Ушул кишилер кандай кишилер болот экен, жашоосу кандай болду экен деп. Анан 6-классымдан баштап театрда ойноп, кичинекей балдардын ролун ойночумун. Ошентип эле анан далалат болуп 11-классты бүткөндө эле Алматыга тапшырып өтүп кетип актер болуп калдым. Өтпөй калсам болбой калат белем. Ошол 6-классыңызда ким сизге сунуштаган? 6-классымда эч ким деле сунуштаган жок, просто театрда драм кружок бар болчу. Театрда болбоду, мектепте. Ошо драм кружокко Тилек Турганбаев деген бир агайыбыз бар эле, режиссер. Ошол балдарды кабыл алып, анан эң биринчи ролум даже Куу чычкан менен Шум чычкан деген жомокто Куу чычканды ойногом. Эсимде даже. Анан элдер аябай жактырып, ай сенден артист чыгат окшойт дегеннен анан ошондон улам артист болуп кеттимби билбейм. Эми мага көп Инстаграмдан жазышат. Актер болуш үчүн талант керекпи же тааныш керекпи дейт. Сиздин жеке оюңуз кандай болот? Эми мындай да, тааныш болсо, тааныш деле болсо жакшыга, бирок таанышың эчтеке чече албайт. Ал убактылуу тааныш сени киргизиши мүмкүн. Андай биздин башыбыздан көп эле көрүп жүрөбүз да. Күчкө салып эле там депутаттар чалып, ак үйдөн чалдырып, алгылачы иштеп көрсүн. Же окууга өткөрүп койгулачы дегендер. Алар өздөрү чыдабай калат. Миллион таанышың менен киргенде деле таанышың күнүгө сени менен жүрбөйт да. Ал киргизип жардамын кылды. Но андан ары тартып кетиш өзүңдүкү да. Андайлар кайра чыгып калып атат да. 1 жыл иштейт, 2 жыл иштейт, но уже өзүнүн дареметин билгенден кийин уялып өзү деле чыгып кетет. Баягы тырышып жүрө берсе болот дечи. Андайлар деле жүрөт. Поименно айтканда уят, просто ар ким өзү билет. Но билгизгиси келбейт да. Андайлар деле жүрөт. Анан тааныштын кереги жок, талант болуш керек. И эмгек керек. Күнү түнү тынбай эмгектенген киши ийгиликке жетет. Айтсаңыздар, мына Дем театрда жалаң дөө карышкылар чогулган да. Ушул состав кантип кайсы жылдары ушу Дем болуп түзүлүп калган? 15 жыл болду Дем болуп түзүлгөнү. Бирок биз кандай баарыбыз бирге келип алган эмеспиз. Мисалы эң биринчи раматылык Марат Козукеев ошол түптөгөн да. Марат келген, андан кийин Жеңиш келген, андан кийин Назым Мендебайыров келген, андан кийин Салидинов Нурлан келген, андан кийин мен келген, менден кийин Камчы келди, Сарыбаев, Камчыдан кийин Азиз Мурадилаев келди. Ушинтип ортолору 1-2 жылдан болуп отуруп, чогулуп отуруп, анан дөө каршылар чогулуп калган. Билбейм, өзүнөн өзү эле ошентип калды окшойт. Анан атайын давай, моулар чогулталы, анан муну албай коелу, муну алалы деген аякта сөз жок. Талант бар, бүттү, иштейбиз, давай кеттик деп элечи. Анан азыр жаштар менен толукталдык, азыр баш аягы 13 кишибиз. Башында баштаганда 6-9 эле болчубуз. Ошол Кудай буйурса дагы күзүндө да бир концерт берсекпи деп даярданып атабыз, эми бирок азыр ойлонуунун үстүндөбүз да. Демек азыркы учурда Дем театрынын жаш составы бар, э? Бар, жаш состав бар, 6 эмес, 6 бала. Данияр Жанжигитовдон ылдый да. Данияр Жанжигитов, Эржан Осмонов,
Атай, Эркин Егенбердиев. Кыйын жигиттер тоже. Андан кийин уже демге албай калдык. Токтоттук. Же башка группа ачыш керек депчи. Анткени 13 кишинин деле багыш оңой эмес. Анан бир жерге выступать эткени барганда да алып барыш кыйын. Мисалы бизди могу Москвага чакырып атат. Кыргыз балдар ошол жакта иштеген диаспораның балдарчы. Бирок 13 баланы аяка алып барып, алып келип, плюс проживание аябай кымбат болуп кетет экен да. 13 баланы да? 13 баланыкы. Анткени өтө кымбат да, Москва өзү кымбат шаар анан. Ошон үчүн бара албай жүрөбүз да. Малый состав менен келгиле дейт. Малый состав менен барганда биздин номерлердин баары 10 бала, 11 бала массовка менен да. Мындай жалгыз 2-3төн ойногон бар эми аз да андай. Биздики баягы группага болгондуктан группа менен ойногонго аракет кылабыз баарыбыз. Ошого бара албай жүрөбүз. Ушул дем деп атты мындай жакшы ат коюлганда дем депчи. Чындап эле сиздерди көргөндө мындай дем алат да адамчы, эргип алат. Аттарды чогуу тандаганбыз. Эме биз айтып атпайм, ошо Раматылык Марат Козкеев түрү анан мындан 15 жыл мурун биз мынтип эле чыкчыбыз. Кыргыз драма театрынын жаштары деп эле чыкчыбыз мурун. Анан Марат Назымдар айтып калды, давай Кыргыз драма театрынын жаштары деп отурганча бир кыска ат коебуз, чтоб эл укканда, баягы балдар турбайбы дегендей кылып. окулуктуу болушу. Окулуктуу деп анан аябай ойлондук. Чынын айтканда бир жылдай мындай выступать этип эле анан Кыргыз драма театрынын жаштары болуп эле жүрдүк. Анан такыр эме ылайыктуу ат жок десең, күлкүлүү да кылып көрдүк, мындай да кылып көрдүк, анан окшошпойт. Мындай азыр жана элита деген сөз аябай мода болуп атпайбы? Элита менен мамбеттердин ортосунда бир ат табыш керек болду да кыскасы. Баарына доступный болгондой болуп. Элитасы дагы ылдыйкысы дагы түшүнгөндөй болуп. Анан ким айтты билбейм ушул дем деген кандай дейсиңер деп калды бир күнү, кимиси айтты билбейм. Эмне деп? Ушу Марат эле айтты окшойт анан. Дем. Адам дем алат. Биз дем беришибиз керек деп жана Гүлзат Мамытбек деп атчы. Аны убакта Гүлзат Мамытбектин аты жыты жокчу, биз дем берип жүргөндөчү. Ошо менен биздин бүгүнкү маек соңуна келип жетти. Карабай кийинки маектен жолугушканча.